Саламатсызбы? 16-январдагы маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Темиров Лайфтын кеңсесин мөр басып бекитип, долбоордун жетекчиси Махабат Тажыбек кызын суракка алып кетишти. Ошондой эле алар кеңседен техника жана документтерди да чыгарып кетишкен айтылат. Тажыбек кызы тинтүү жана кармоолор, журналисттердин ИИМдин башчысы Улан Ниязбеков жана депутат Надира Нарматова тууралуу материалына байланыштуу деп эсептейт. Бирок так кайсыл материал тууралуу сөз болуп жатканы белгисиз. Ички иштер министрлиги Темиров Лайф жана Айт десе долбоору боюнча массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, милиция кызматкерлери 2023-жылдын 30-декабрында интернетке мониторинг жүргүзүп, Темиров Лайф жана Айт десе барактарында жарыяланган материалдарда массалык башаламандыкка чакырык жасоонун белгилери бар экенин аныкташкан. Экспертизанын негизинде ИИМдин тергөө кызматы бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талабына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Бүгүн таң эрте милиция кызматкерлери бир катар журналисттердин үйүн жапырт тинтүүгө алып, айрымдарын суракка алып кетти. Алардын арасында Темиров Лайф жана Айт десе долбоорунун азыркы жана мурдагы 10 кызматкери бар. Айрым депутаттар 2 күндөн бери журналисттердин үйүндө жана кеңселеринде тинтүү жүрүп, аларды суракка күч менен алып кетип жатышканы боюнча пикирин билдиришти. Депутат Жанар Акаев журналисттерди суракка алып, үйлөрүн тинтүү сөз эркиндигине түздөн түз чабуул деп эсептейт. Ушундай окуялар журналисттерди өзүн чектегенге, саясий, коррупциялык чоң темаларды иликтөөгө жолтоо болот. Кыргызстан ансыз деле сөз эркиндиги, журналисттерге болгон куугунтук жагынан эл аралык рейтингтерде бир топ артка кетти. Журналисттерди таңгамал барып тинтүү ИИМдин сөз эркиндиги, демократияга болгон жаман мамилеси, деди ал. Ал эми Тазыбек Икрамов мындай окуялар өлкөдөгү сөз эркиндигине, демократиялык процесстерге терс таасирин тийгизет деген пикирде. Бул кадам эл аралык өнөктөштөр менен кызматташууда ишенбөөчүлүк жаратат. Укук коргоо органдары мыйзам чегинде иш алып барат деген ишеничтемин деп жазды ал Facebook барагына. Нуржигит Кадырбеков өлкөдө бөрк ал десе баш алган саясат болбошу керектигин айтып, ал келип мамлекет башчысына зыянын тийгизет деп белгиледи. Маалымат каражаттары кээде жага турган, кээде адамга жакпай турган маалымат чыгарат. Тактабай туруп эле маалымат жарыялап жиберген учурлар да болот. Бирок мунсуз сөз эркиндиги болбойт да. Негизи бөрк ал десе баш алган саясат болбошу керек. Келип мамлекет башчысына зыяны тиет, деди ал Азаттыкка курган маегинде. Бишкектеги номер 2 төрөтканада эгиз төрөгөн 22 жаштагы келин каза болду. Маалыматты 16-январда Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Раиса Асылбашева тастыктады. Анын айтымында келин төрөт үйүнө келип түшкөндө оор преэкламсия диагнозу коюлуп, шашылыш түрдө кесарево жолу менен төрөгөн. Операциядан кийин эч кандай өзгөчөлүктөр сезилген эмес. Бирок күтүлбөгөн жерден 15-январга караган түнү келин каза болгон. Ымыркайлар курсагында кыйналып, аман эсен көз жарыш үчүн 34-жумада төрөтүлгөн. Балдар айына жетпей төрөлгөн. Алар дарыгерлердин көзөмөлүндө, деди министрликтин өкүлү. Асылбашеванын айтымында келин каттоодон өтүп, дайыма текшерилип турган. Азыркы тапта келиндин өлүмү боюнча экспертиза дайындалып, адистер анын жыйынтыгын күтүшүүдө. Бишкектин 1-май райондук соту 16-январда активист Зарина Төрөкулованын иши боюнча өкүм чыгарды. Активист 2 берене боюнча күнөөлүү деп табылды. Ал 5 жылга эркинен ажыратылып, бирок 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен сот залынан бошотулду. Адвокат Акмат Алагушев эгер активист 3 жыл аралыгында мыйзам бузбаса, жаза мөөнөтү ошол менен аяктайт деп түшүндүрдү. Анын айтымында сот Төрөкулованы эч жакка кетпөө тил каты менен бошотту. Активист соттун өкмүнө каршы жогорку инстанцияга кайрылабы жокпу, азырынча белгисиз. УКМКнын кызматкерлери Зарина Төрөкулованы 2023-жылдын сентябрында Facebooктагы билдирүүсү үчүн кармаган. Атайын кызматтан Төрөкулова массалык башаламандык беренесине кирген чагымчыл материалдарды байма-бай жарыялап келгенин айтышкан. Ал эми активист Facebooктагы барагына 2 жолу билдирүү жарыялаганын белгилеп, ага карата козголгон ишти саясий буйрутма деп атаган.